Урматтуу өкмөттүн өкүлдөрү, Акрам Камаралиевич, Баткендеги, Жалал Абаддагы сел боюнча, жанагы 2000 сомдон сөзсүз түрдө коронавируска анализ боюнча мен жана да айтып өттүм. Пенсия менен пособия берилбей калышы мүмкүн деген кооптонуулар боюнча, бүт баары боюнча премьер-министр чыгып түшүндүрүү иштерин жүргүзсүн тез арада. Ал кишиге мына кечээ конституция күнү болду, баш мыйзамды бир карматып окутуп койсоңор, өзүнүн ыйгарым укуктарын унутуп калып эле мындай ал кишинин ыйгарым укуктары абдан чоң азыр, билесиңер. Бирок мындай бекинип алды да. Ошондой жолго барбаса, ушундай маселеде түшүндүрсө. Экинчиден, бизде элибиз коронавирус менен күрөшүп аткан чакта контрабандисттер бүт акча жасап атышат. Өкмөт ушуну тыйып кое албайсыздарбы, Акрам Камалович? Мына бүгүн Лейлекте бир айылдык кеңештин депутатын көрдүңүз, видеону. Тажикстандан бүт контрабанда менен азык-түлүк, бүт майда чүйдү алып чыгып, алар Бишкекке чейин алып келип сатып атышат. Тажикстанда коронавирус илдети абдан күчөп, оор абалда деп угуп атабыз. Ошондой шартта чек араны катуу караш керек да. Экинчиден, биздин айыл чарбабызды, мына министр отурат, Эркин Ырайымович. Ушул контрабанда биротоло кыйроого алып келгени калды. Казакстан аркылуу мына Россиядан келген картошкалар бүт бардыгы контрабанда жолу менен кирип, же мамлекетке акча төлөбөй. Ошол жерде тонналарын жашырып жазып, биздин бир 2-3 киши гана пайдасын көрүп атышы мүмкүн. Бүт каптады мына. Теплица бизнеси өлдү мына. Темир Сариев премьер-министр убагында ошол бир катуу иштеп теплицалардын өнүктүрүүнү жолго койгон эле. Азыр ал дагы өлдү мына. Бүт сырттан келген азык-түлүк каптап кетти биздичи. Ошону чек арага жөнөтүп, мына болосо чогуу баралы. Ошону бир катуу контролго алгылачы мындай бир. Өзүбүздүн дыйкандар, фермерлер ыйлап атат. Ошол эле Швейцарияда, мисалы, союздаш өлкөлөр мына өздөрүнүн помидорун $2 сатып, өздөрүнүн азык-түлүгү төгөнгөндөн кийин анан ошол Испаниянын помидорун 50 центтен сатып турат. Бизде дагы биринчи өзүбүздүн ата мекендик фермерлерди, дыйкандарды башка орунга коюп, контрабанданы бир тыйып бериңиздер, бюджетке ошол жерден миллиондор түшөт. Анан фермерлерибизге жакшы болот. Ошону бир приоритет катары карап, көңүл бурсаңыздар. Рахмат.